Арбаңыздар урматтуу телекөрүүчүлөр, радио угармандар. Республикалык штабтын пресс борборунда Кыргызстандагы эпидемиологиялык абал тууралуу маалымат берүү үчүн Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министринин орун басары Үсөнбаев Нурболот Төлөшович маалымат берет. Брифингди түз абадан ЛТР, КТРК, Алато 24, Пирамида 5 канал, облустук медиа борборлордон Ош ТВ, ЛФМ 1 радио, Кыргыз радиосу, Минкы ЛФМ, Марал ФМ радиолорунан, ютубтан ЛТРдин канал аркылуу, Фейсбуктан Кыргыз өкмөтү, социальное правительство, 1 радионун баракчаларынан, ошондой эле Кабар улуттук агенттигинен дагы көрүп уксаңыздар болот. Добрый день, уважаемые телезрители, радиослушатели. Мы начинаем брифинг в пресс-центре Республиканского штаба об эпидемиологической ситуации в Кыргызстане. Об этом нам расскажет заместитель министра здравоохранения Кыргызской Республики Үсөнбаев Нурболот Төлөшович. Прямой эфир вы можете посмотреть, услышать на телеканалах ЛТР, КТРК, Алато 24, Пирамида 5 канал, областной медиа-центр, Ош ТВ, на радиостанциях ЛФМ, 1 радио, Кыргыз радиосу, Минкы ЛФМ, Марал ФМ, на YouTube-канале ГТРК ЛТР, в Фейсбуке, на страницах Кыргыз өкмөтү, социальное правительство, 1 радио и через Кыргызское национальное информационное агентство Кабар. Нурболот Төлөшович, сөз сизде. Урматтуу мекендештер, 23 апрелге карата статистика токтоло кетели. Бир сутка ичинде жалпысынан 48 бейтап ооруканадан айыгып сакайып үйлөрүнө чыгарылды. Бул Бишкек шаарынан 14, Нарын областынан 2 бейтап, Ош шаарынан 25, Ош областынан 7, баары тең кайталап алынган анализдердин жыйынтыктары оң чыгып, терс чыгып, жалпы республика боюнча бүгүнкү күнү 302 бейтап айыгып ооруканадан чыгарылды. Ошол эле учурда сутка ичинде жаңы COVID-19 инфекциясына лабораториялык тастыкталган 19 учуру катталды. Ош областында 3, Ош шаарында 4, Чүй областында 4, Бишкек шаарында 8 учуру катталды. Өкүнүчтүүсү бир сутка ичинде тастыкталган COVID-19 диагнозу менен бир адам каза болду. Бул Чүй областынан 53 жаштагы аял киши. Ошон менен жалпысынан республикада стационарларда 8 адам каза болду. Кыргызстанда тастыкталган COVID-19 инфекциясынын жалпы учуру 631 болду. Мен айта кеттим, 631 учурдун 302 бейтап айыгып, дээрлик жарымы айыгып үйлөрүнө кайтышты. 631 учурдун ичинде Жалал Абад областында 109, Ош областында 154, Ош шаарында 101, Чүй областында 38, Бишкек шаарында 141, Баткен областында 6, Нарын областында 74, Ыскөл областында 8 учуру бүгүнкү күнү катталды. Бир сутка ичинде коронавирус жуктуруп алган медицина мекемелеринин кызматкерлеринин саны 5 болду. Анын ичинен 3 дарыгер болуп атат. Ош областында 1 учур, Ош шаарында 1 жана Бишкек шаарында 3 медициналык мекемелердин кызматкерлери болуп турду. Жалпы катталган учурлардын ичинен 340 аял кишилер, 291 эркек. Жаңы катталган учурлардын ичинен 5 аял киши, 14 эркек болду. Жаш курагы боюнча 15 жашка чейинки балдар 67, анын ичинде 1 жашка чейинки балдар 4 түздү. 16 жаштан 19 жашка чейинкиси 17, 20 жаштан 35 жашка чейинкиси 172, 35 жаштан 55 жашка чейинкиси 232, 55 жаштан жогоркулары 143, бардыгы 631 учуру. Бүгүнкү күнү стационарларда, ооруканаларда 321 бейтап калды. Оор абалда турганы 11 болуп атат. Жандандыруу бөлүмүндө 5 бейтап кармалып турат. Орточо абалда тургандары 47, канааттандырарлык абалда турганы 263, чыгарылганы 302 болду. Каза болгондордун саны 8. Бүгүнкү күнү лаборатория, биздин лабораториялар иштеп атат. Бүгүнкү күнгө 40.513 үлгүлөрдүн саны келип түшкөн. Жүргүзүлгөн изилдөөлөрдүн саны 39.615 болду. Сутка ичинде толук лабораториялардын берген маалыматына караганда 2125 анализ ишке алынып, жыйынтыгы чыгарылды. Жалпы айта кетиш керек, ушул эпидемиялык абал
толук көзөмөлдүн астында жүрүп атат. Бүгүнкү күнү ушу 8842 адамга жанакы байланышта болгон жактардын саны ушунча болду. Баарына тең тыкыр көзөмөл болуп, ушунун баарына тең санитардык эпидемиологиялык изилдөөлөр жүрүп, ушу бүгүнкү күндө деген баары тең ушул экинчи категориядагы 6665-тин баары тең ушу карантинден чыгарылып, толук текшерилип, бүгүнкү күнү үй шарттарына чыгарылып кетишти. Биринчи категориядагы 2177 саны ушуга жеткен. Булар дагы толук лабораториялык тастыктоолордон өтүп, тыкыр көзөмөлдө болуп, толук эпидемиялык абалды деген толугу менен бекем тартипте ушу көзөмөл жүрдү. Ошол себептен деген мондай аябай кенен таркап кеткен учурлары болгон жок. Бүгүнкү күнү жалпы жонунан 631 учур менен туруп аткан убактыбыз. Дагы эле ошол катуу көзөмөл жүргүзүлүп атат. Республика боюнча обсервацияда кармалып жаткан адамдардын саны 914 адам. Булар дагы ошол толук текшерүүдөн өтүп, толугу менен жанакы үй шартында дагы булардын үстүнөн дагы медициналык көзөмөл жүргүзүлөт. Дагы эле чет жактан келип аткан жарандарыбыз бар. Кечээ күнү ушу Новосибирсктен дагы 172 биздин жарандар келишти. Аларга дагы бүгүн эртең мененден лабораториялык тастыктоолор жүргүзүп, булар дагы жанакы анализдердин жыйынтыктары менен ошол эле учурда анкеталарын толтуруп, ошол эле учурда жанакындай өзлөрүнүн ала турган обязательстволор бар, ошолордун баарын толук бүткөндөн кийин булар дагы жанакындай үй карантиндерине жиберилип, ошол жерден тыкыр жанакындай көзөмөлгө алынат. Чоң рахмат. Эгерде мүмкүн болсо эми расмий тилде. Уважаемые соотечественники, на 23 апреля текущего года за сутки из стационаров с выздоровлением выписано 48 пациентов с ранее подтвержденным диагнозом COVID-19, из которых в Бишкеке 14, в Нарынской области 2, в Волжской области 7, и в городе Ош 25. При выписке результаты анализов на коронавирус у всех отрицательные. Таким образом, за все время выписано с выздоровления по стране 302 пациента. В то же время на 23 апреля за сутки было зарегистрировано 19 новых подтвержденных случаев COVID-19, из которых в Волжской области 3 случая, в Узгенском районе, в городе Ош 4 случая, в Чуйской области 4 случая, в Бишкеке 8 случаев. Таким образом, количество всех подтвержденных случаев, зарегистрированных в нашей республике, 631 случай. Как я уже сказал, из которых добрая половина пациентов уже с выздоровлением выписаны домой. 302 выписанных. Медицинских работников за сутки зарегистрировано 5 случаев. Из них 3 врача, 2 медсестры и водитель. Это в Волжской области 1 случай, в городе Ош 1, в Бишкеке 3 случая. Общее количество сотрудников и работников медицинских организаций с диагнозом COVID-19 на сегодня составляет 162 случая. Из этих случаев, врачи составляют 48 врачей и 67 средних медицинских работников, 26 младший медперсонал и 21 это специалисты, сотрудники, которые находятся в медицинских учреждениях. Это, как я уже говорил, IT-специалисты по хозяйственной части, водители и так далее. Из этих всех случаев на сегодня, выписано уже 16 врачей, 18 медицинских среднего медперсонала, это медицинские сестры, старшие медсестры,
и 8 младших медперсонал и 3 из числа административно-хозяйственной части. Вот. Из всех зарегистрированных случаев 340 составляют женщины, 291 это мужчины. Вот. Большой сильной разницы не наблюдается. Среди новых случаев 5 женщин и 14 мужчин. По возрастному составу дети в возрасте до 15 лет составляют 67 на сегодня. Из них до года 4 случая так и держатся. От 16 до 19 лет 17 случаев. От 20 до 35 лет 172. От 35 до 55 лет 232 случая. Это вот основной большой процент, удельный вес здесь. 55 лет и старше 143 случая зарегистрировано. На сегодня в стационарах находится 321 пациент у нас. В тяжелом состоянии находится 11, из которых 5 в реанимации. Средней тяжести 47 случаев у нас на лечении находится. В удовлетворительном состоянии, то есть без особых признаков заболевания, 263. Вот. Выписано уже 302, как я уже сказал. Умерло 8 пациентов в стационарах. Продолжается лабораторное исследование. На сегодня проведено уже 40 513 ПЦР исследований. За сутки проведено 2125 анализов, из которых выявлено 20 новых, 19 новых случаев. За все время эпидпроцесс идет в таком под сильным управленческим ракурсом. Процесс находится под контролем. Соответственно, мы каждый случай держим и проводим большие такие нацеленные противоэпидемические мероприятия. За все время было 8842 контактировавших лиц, из которых в первой категории, то есть самые близкие контакты с очень высоким риском заражения, находились 2177 человек. Контакты с более низким риском заражения составили 6665. На сегодня все эти категории проведено наблюдение за ними в течение 14 дней, проведены все необходимые лабораторные тесты, и большинство из них на сегодня уже возвращается в обычный штатный режим. Категории с высоким риском мы будем за ними продолжать медицинское наблюдение. Вот, и все контрольные меры здесь были проведены. Я думаю, что введение карантинных ограничительных мер, они дали тоже свои результаты, потому что добились пространственного разобщения. И если бы нам бы всем еще и социальное дистанцирование при этом соблюдать, то, я думаю, результат закрепится, и мы быстрее вернемся в штатный режим, потому что все-таки социальное дистанцирование ментально у нас немножко в этом плане немножко слабее, потому что мы очень близко общаемся, очень не соблюдаем вот это дистанцирование. Это расстояние не менее 1,5 метров. Все помещения должны быть проветриваемые и, так скажем, не собираться в большом количестве в одном месте. Но, к сожалению, вот этот вопрос нам надо все-таки принять поближе и выполнять вот эти все простые, казалось бы, эти рекомендации, которые могли бы нам позволить сократить все период ограничительных карантинных мер. Тем не менее, надзорные мероприятия у нас проводятся. На обсервации сегодня находится 914 человек. Вот, и за ними ведется медицинское наблюдение, проводится лабораторное тестирование, соответственно, анкетируется, они подписывают обязательства.
И после обсервационных мероприятий мы направим их под домашний карантин. На сегодня, вчера ночью прибыл еще один авиарейс из Новосибирска, где 172 наших соотечественника вернулись к нам в республику. За ними сегодня установлено тоже наблюдение, проводятся лабораторные исследования. На сегодня вот такие у меня данные. Нурбол Толевич, я, наверное, вас поправлю. Не 172, а 176 пассажиров. Также, да. И вы хорошо отметили относительно того, что у нас очень много людей на улицах ходят. И вчера же также наши польские коллеги, да, медики, они тоже такую же оценку дали о том, что действительно очень много людей, которые ходят на улице, и тем самым есть это уже риск заражения COVID-19. Уважаемые коллеги, уважаемые телезрители и радиослушатели, мы перейдем к вопросам и ответам. Урматтуу Нурбол Толешевич, ушу жакында эле Кытайдан жана Польшадан атайын адистер келди эле. Алардын азыр кандай сапары, иш сапары кандай жүрүп жатат жана алардын ушул биздин көрүп жаткан чараларга кандай баа берүүдө? Şu Қытай эл республикасынан жана Польша республикасынан келген медициналық кызматкерлер бүгүнкү күнү өзүнүн максаттуу иштерин улантып жатат. Бүгүнкү күндө ошо Польшадан келген дарыгерлер тобу ушул күнгө чейин ушул биздин республикалык жугуштуу оорулардын ооруканасында тынбай ошол жерде иштеп жатышат. Ошол жерден жанакындай өздөрүнүн билген, өзлөрү үйрөнүп келген жанакы тажрыйба менен алмашуу аябай кенен жүрүп жаткан кези. Бүгүнкү күнү ушул саат 4-тө булар атайын брифинг жасап, Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун офисинден жолугушуу жүрөт ошол жерде, мындай ачык форматта. Ошол жерден дагы бир топ суроолорубузга жооп табабыз деп туруп атабыз. Ошол эле учурда Кытай эл республикасынан келген дарыгерлер тобу дагы ушул жерде кенен пикир алмашуу жүрүп атат. Азыр биздин мекеме уюмдарды кыдырып жүрүшөт. Ошол эле учурда жанакындай дистанциондук түрдө окутуу курстарын ачып, ошол жерде биздин дарыгерлерге кенен жанакындай маалымат алмашуу жана маалымат берүү процессин бүгүнкү күнү уюштуруп аябай жакшы жүрүп атышат. Аябай буга бийик баа берилип атат. Биздин медицина кызматкерлер үйдөн отуруп ашып жумуш үстүндө дагы ошол жанакындай соткалар менен чыгып, мобилдик телефондор менен ошол алар менен байланышта болгонго, аларга суроо бергенге дагы толук мүмкүнчүлүктөрү болду. Мына ушундай окутуулар дагы бир нече күн уланат. Көп суроолорго мындай жооп таап, ошол жерден мындай жыйынтыгы жакшы болот деп ойлойм. Нурбол Толешевич, кечээ дагы мына бүгүн дагы жакшы бир кубанычтуу кабарларды айтып атасыз. Ошол илдеттен сакайып чыккандардын саны күндөн күнгө өсүп атат. Бул демек мындай айтсак болобу? Эпидемия мындай ылдыйга түшүп баратат десек болобу? Бул эпидемиологиялык жанакындай параметрлер, көрсөткүчтөр сүйүндүрбөй койбойт. Бүгүн да ошо 38 биздин жанакындай ооруканада турган бейтаптар заман эсен сакай үйүнө чыгып кетип атат. Кайра дагы эле тыкыр текшерүүнүн жыйынтыгында дагы 19 келип туруп аткандыгы, ошол эки цифранын айырмачылыгы ошо чыгарып кеткендер менен жаңы келгендердин саны айырмала баштаганда бир аз жанакындай ошо тенденциясы түздөлүп, кандайдыр бир жанакындай бир ушу баягы бийик чегине жетип калдыкпы дегендерди тастыктап айтса болот деп ойлойм да, как адис катары. Сиз да өз сөзүңүздө айттыңыз, ошо Новосибирсктен да кечээ кыргызстандыктар келди. Аларга бир кандайдыр бир жардам кайрылуу сурагандар болдубу? Жардам сурап, эмнеге дегенде алар эми көп убакыттан бери аэропортто жүрүштү. Толук мындай деле маалымат түшкөн жок. Баары тең эле жалпы ошол ак кеме мейманканасына алып келип, бүгүнкү күнү ошол ал жерден биздин дарыгерлер бар, ошол жерге бекитилген. Баары тең ошол медициналык кароодон өткөзүп, азыркы ушул тапта лабораториялык изилдөөлөр жүргүзүп иштеп аткан учурлары, эпидемиологдук дарыгерлер дагы тобу барып, ошол жерде жанакында толук ошо
эпид-анамнездерди чогултушат, анкеталарын чогултуп, канча күн кайсы жерде кандай болуп кетти, ошо толук маалымат чогултуп алып, ошого жараша жанакындай биз иш-чараларды иштетип чыгып, кандай түрдө жанакындай көзөмөл уюштурабыз, ошол жерден ар бир келген жарандар менен мындай иш алып барылат да. Түркиядан келген дагы жарандар болду. Алар азыр учурда кайсыл жерде жана кайсыл обсервацияга жайгаштырылышты? Буга чейин да айтылды эле, ошо алардын дээрлигин ушул үй карантинине чыгарылды деп. Келгендердин баары ошо лабораториялык тастыктоо жүргөн, арасынан да чыгып калган тастыкталган учурлар да болгон. Ал учурун биз алып келип ооруканада бүгүнкү күнү дарылоо жүрүп атат. Калгандарын болсо жанакындай тийиштүүсүн алып, ошо тыкыр медициналык көзөмөлгө өтүп, изолятордон кармап, аларды да кайра текшерип, жана жыйынтыгы терс болгондон кийин биз булардын баарын тең ошо үй карантинине чыгарып, ошо булардын үстүнөн дагы жанакындай 14 күн тынбай медициналык кароодо болот. Мындан тышкары жанакындай приложение менен да каралып атат. Үстүнөн анан 14 күндөн кийин дагы бир сыйра ошо толук лабораториядан текшерүү жүргүзүлүп туруп, андан кийин үйүнө чыгарып дагы ошо медициналык көзөмөл дагы эле популяционный түрдө ошо дагы 14 күнгө дагы улап, ошо жалпысынан 28 күнгө чейин медициналык кароону уюштуруп бүгүнкү күнү ишке ашырып атабыз. Кошумча суроо айттыңыз, жана тиркеме, мобилдик тиркеме деп айттыңыз. Ошо мобилдик тиркемеде башка мамлекеттердин тажрыйбасын эске алганда, алар атайын баягы эшикке чыгууну эңсеп, уюлдук телефон үйгө чыштап, анан тыштап кетип калса, элдин баары ойлойт да, адистер байкаганда, демек бул жаран үйүндө деп. Бирок өзү фактически эшикте жүргөн болот. Ошол эгерде ушундай учур катталган болсо, силер кандай чара көрөсүңөр? Бул учурда эми бул тиркемелердин баары жанакындай өз ыктыяры менен макул болуп коюлат. Ал күчкө салып андай койгондо эле шарт болбосо керек, мыйзам деле ага жол бербейт. Ошон үчүн өз ыктыяры менен келип, жанакындай тийиштүү кагазга кол коюлат. Анткени ушул үйдөгү турган, үй шартындагы карантинди буза турган болсо, ал жерде эмне коркунуч алып келер экен, элге кандай түйшүк саларын деген, ал жерде так көрсөтүлгөн жанакындай обязательство кол коюлат. Ошон үчүн ал жооптуу болот. Ал анткени ага дагы каралган жанакындай административдик жанакындай шарттар дагы белгилеп көрсөтүлгөн так. Учурда Кыргызстанда жалпысынан канча дарыгер азыр иштеп жатат? Алардын канчасы ушул COVID-19 менен күрөшүү боюнча окуудан өтүштү? Бул жанакындай алып караганда бул деңгээлдер менен бөлүнүп ишке тартылган. Жанакы биринчи деңгээлде, экинчи деңгээлде, үчүнчү деңгээлде деп, ошол жерде жанакы алдыңкы катардагы жанакы түзмө-түз оорулар менен иштегендер, медицина кызматкерлери бар. Мындан тышкары жанакындай мобилдик группалар бар. Эл ичинде туруп аткан бул үй карантинде турган биздин элдерди да кыдырып, карап, көрүп турганы бар. Мындан тышкары жанакындай чек арада туруп, ошол жерден келген адамдарды да көзөмөлгө алып, тосуп алып, ошолорду текшерип турган кызматкерлерибиз да бар да. Мына ошолорду жалпы санынан карап көрсөк, ушу 5000–5000 ашып кетет. Эми күндөгү баягы жумушка чыккандардын сандары өзгөрүп турушат. Мына ошондо ушунча адамдарды ушу түзмө-түз ишке тартып иштеп туруп аткан күндөрү. Мунун баары тең ошол окутуу процесси, бул тынбай токтобой турган процесс. Анткениден кайра жаңы келгендер бар, мурда иштегендер бар. Ошол жаңы алгоритмдерди дайыма окутуп, дайыма ошол маалыматтандырып, ошого жеткизип турушубуз керек. Ошон үчүн бул процесс аябай мындай өрчүп, дайыма кыймылдап турган нерсе да. Ушул интернет айдыңында дагы бир мындай бир талкуу болуп атат да, ушул жеке клиникаларга ушул келген тест системаларды дагы берилди, таратылды деп. Ушу эгерде түшүндүрмө берип кетесизби? Ошо жана өзгөчө жана Банецкий лабораториясына тест системалар каяктан берилди, алар каяктан алышты?
Бул жеке менчик лабораторияларды ишке тарткан себебибиз дагы ушу өзүңүздөр билесиздер, лаборатория тастыктоого келген анализдер көбөйүп, биз эпидемияга каршы иш чараларды жүргүзө баштаганда ошо элдин да саны көбөйүп, ошого жараша биз мына бүгүнкү өзүбүздүн лабораториянын баарын ишке салдык. Ошол эле учурда дагы муктаждык деген бийик болгон. Ошондуктан мына ушул Банецкийдин лабораториясы келип, биз жардамга келет элек деп, бизден мамлекеттик лабораторияларга жардам катары деп, ушул өзлөрү меценаттардан, өзлөрүнүн донорлордон чогултуп аткан акча каражаттарына ушу Кытай Эл Республикасынан жанакындай лаборатория шаймандарды сатып алып, ошол жактан реактивтерди сатып алып, ушул республикага келип, ошол жайгаштыруу маселеси болгондо, ошол мамлекеттик лабораториянын жана территориясына ошол жерге жайгашып, бүгүнкү күнү мына иш баштап жаткан кези. Анткени ал эмне үчүн мамлекеттин лабораториясына келди? Анткени бизде мамлекеттик лабораториялар режимди тартуулайт да аларга. Туура режим шартында иштебесе, бул да коркунуч алып келип атпайбы? Жугуу потенциал күчтүү вирус болгондуктан алар көп ушул жанакындай жеке менчик лабораториялар ошондой режимди, ошондой шарттарды камсыздоосу кыйынга турат. Ошон үчүн биз ушул Банецкий лабораториясы ушу биринчи өзлөрү келип кайрылды. Биз ошого мындай кошо чогуу иш алып барганга деп макулдук берип, мына бүгүнкү күнү алардын мүмкүнчүлүгүн ушу биздин муктаждыктарга салып иштеткенге аракет кылып атабыз. Толук тест системалары, жана расходный материал бар жогу, оборудование бүт булардын өзлөрүнүн эсебинен келген, сатып келген. Биз мамлекеттен, өкмөттүн акчасынан буларга бир да тыйын короткон да жокпуз, буларга да бергенге биздин өзүбүздүн да шартыбыз жок. Анткени биз өзүбүздүн тийиштүү калкты лабораториялык тестирлөөдөн өткөзүүгө мына гуманитарный жардам катары келгендер болду. Мындан тышкары өзүбүздүн өкмөт дагы акча каражат бөлүп, биз ошого сатып алып бүгүнкү күнү ишти алып барып атабыз. Анткени ооруп калгандар бар, анын контактылары бар, анын жанакындай дагы бир категория элдерди биз тастыктап текшерип турушубуз керек. Мына ошого деген биз мүмкүнчүлүгүбүз ошого келип атат. Жанакындай жеке менчик лабораторияларга да муктаждык кандай пайда болуп атат? Мына бизде чоң компаниялар бар. Булар вахтовый баягы неме менен ишке чыгышат, алыска чыгып кетип атабыз деп атат. Буларды да текшерип, алар өзүнүн мүмкүнчүлүктөрүнө ошол келип акчасын да төлөп, ушуну текшерип бергиле деп мындай бизге чоң жанакындай заявкаларды берип турду. Бирок тилекке каршы биз алардын жанакындай бизге берген заявкаларын аткара албай келгенбиз. Мына бүгүнкү күнү ойлойм, ошондой шарттарды биз ошондой жеке менчик лабораториялар менен алака түзүп, өзлөрү жанакындай текшерүүлөрүн жүргүзүп, ошол жерден жыйынтыктарын алып турушат. Мындан тышкары дагы калкыбыздын арасынан дагы кайрылгандар көп болуп атат. Бүгүнкү күндө өзүбүз барып текшерип алсак болот деп. Бирок биздин алгоритм боюнча, шарт боюнча биз түшүндүрдүк да. Бул лабораториялык тестирлөө жолу да кымбатка турат. Буга деген бизде деген атайын жанакындай бир параметрлер бар. Бул жанакындай түзмө-түз ушу ооруп калган адамдар менен контактта болсо, же болбосо деген ошо тобокелчилик топторго кирип калган болсо, мына ошондо гана текшеребиз депчи. Анан жөн эле үйдөн отуруп баягы шек санап калып, же болбосо ошо бир кандайдыр башка бир муктаждыктар болуп калганда биз аларды текшерүүгө мүмкүнчүлүгүбүз чектелүү болгон, тартыш болгон. Бүгүнкү күнү эгер анчалык текшерип көрөт элем, же болбосо мындай кылам десе, биз ошол шартты түзүп бергенге аракет кылдык. Бул да оңойго турган жок. Мындай айтканда, биз алып келип мына ошол Банецкий лабораториясын ошо ишке салып, алардын дагы дээрлик жарым жанакындай текшерүүлөрдүн баарын деген биздин өзүбүздүн жарандарга ошол жалпы 5000 анализ жасай турган болсо, 2,5 анализ ушу биздин элдерге бекер жасай тургандар. Саламаттык сактоо министрлиги биз ошол категорияларды белгилеп беребиз. Ушул жеке менчик лабораторияга бул категорияны бекеринен текшерип бересиңер деп. Ошол жерде жанакындай анализдер алынат,
толугу менен келип ошол лабораторияга түшөт. Алар болсо өзүнүн эсебинен кайра биздин элдерди дагы ошол бекер эмеде текшерип, бизге деген жанакындай өзүнүн отчет жыйынтыктарын берип турушат. Бул өтө тыкыр көзөмөлдө алып барыла турган иш, анткени ал жерде вирус бар, ал жерде лабораториялык жыйынтыктар чыгыш керек, алардын баары көзөмөлдө туруш керек. Демек, ошонун баарын, ошол шарттарды даярдап, ошону ишке салганга дагы мына 1 жума, 2 жумадан да ашык убакыт талап кылынды. Бирок бүгүнкү күнү баардыгын шарттап туруп, мына ишке салып, режимдик комиссиялар дагы каратып чыгып, ошол жерден ошолордун жанакындай уруксат кагаздарын чогулткандан кийин гана буларды ишке салып атабыз. Рахмат, биз жеткиликтүү маалымат ала алдык деп ойлойбуз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, радио угармандар, сиздерге Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министринин орун басары Үсөнбаев Нурболот Төлөшович маалымат берди. Бүгүнкү түз эфирде сиздер ЛТР, КТРК Ала-Тоо 24, Пирамида 5 каналы, облустук медиа борборлордон Ош ТВ, ЛФМ 1 радио, Кыргыз радиосу, Минкы ЛФМ, Марал ФМ радиолорунан, YouTube'тан КТРК ЛТР каналынан, Facebook'тан Кыргыз өкмөтү, социальное правительство 1 радионун баракчаларынан, ошондой эле Кыргыз улуттук кабар агенттигинен дагы көрүп калдыңыздар. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.